Кече мына бир депутат айтып атат. Мен муну ачык силерге менен мындай бетке гана айтып атам да. Сиздер дагы биздин кемчилигибиз болсо бизге мына ачык бетибизге айткыла. Кече бир депутат айтат, мына Тазабек Икрамов деген. Мына адамдарга жанагы селден жабыркаган адамдарга жардам берилбей атат, же болсо былтыркы адамдар ошо бойдон калып атат деп. Урматтуу депутат, так, кече күнү миңдеген адамдардын үйлөрүн басканда, миңдеген үйлөр мындай быйылкы жылда болгон жок, башка жерлерде. Так, ушуга чейин да болгон эмес. Миңдеген үйлөрдү суу басты. Ошолордун арасынан 300ге жакын үй оор акыбалда калды. 100ге жакын үй жараксыз болуп калды. Бул эми официалдуу түрдө алганда гана, официалдуу эмес алганда болсо, регистрация болбогон, жана башка канчалаган адамдардын үйлөрү суу астында калды. Бул бардык жерлерде эмес, бардык жерлерде кээ бир жерде 10 үй болуп атат, кээ бир жерде 5 үй болуп атат, кээ бир жерде 3 үй болуп атат. Ал эми бул жерде бир эле айыл өкмөттө, 2-3 айыл өкмөттө ушундай чоң жаман акыбал түзүлдү. Ошондо бир жолу бут басып, ошол жерге барып койбогон депутат чыгып алып, ошол акыбал боюнча сүйлөгөндө, биякта туруп жаның ачыйт экен да. Жүздөгөн биздин мамлекеттик кызматкерлер, МЧС, жергиликтүү бийлик органдары, өкмөт күнү түнү тынбай мына ошол адамдардын кесепеттерин жоюу боюнча ишти кылышты. Эч ким жалоос эткен жок. Эч ким силерге биз ушинтип талаада калып кеттик, кыйналып калдык, жардам бергиле деген жок. Себеби азык түлүгүнөн баштап үйлөрүнө чейин тургузуп берүүгө өкмөт өзүнүн мойнуна алды ошону. Эмне үчүн бул жагын эч ким айтылбайт? Эмне үчүн ушул боюнча Икрамов, Тазабек бир ооз айтып койбойт дагы? Чынында 3-4 үй Карадария айылында былтыркыдан калган маселе боюнча жабыр тартып турушат. Бирок аларга да жардам беребиз буюрса жакында. Ал маселени да чечебиз. Депутаттын айтып койгонуна рахмат, ошону бизге эсибизден чыгып калган. Урматтуу жыйындын катышуучулары, мен жалпы Сузак районундагы селден жабыркаган адамдардын баарына көңүл айтам. Ошонун арасында эле мен Камчыбек Кыдыршаевич акем мен жөнүндө бир аз айтып кетти. Мен бул негизи Камчыбек Кыдыршаевичка тиешеси жок маселе болчу. Бирок ошо Барпы айылында, Сузак айылында сел жүргөндө тилекке каршы заседанияга мен катыша албай калдым. Иш сапары менен. Мен ошо жерде сөзсүз түрдө мен да бул маселени ошо жердеги элдердин көйгөйүн айтмакмын. Кетмен кармап, шыпыргы кармап, мен да сүрөткө түшмөкмүн ошо жерге барып. Анан айтып кете турган нерсе, мен Сузак районунан бир мандаттуудан шайланган депутатмын. Сузактын көйгөйүн мен көтөрөм. Ушул жерден көтөрүп айтканга мен укуктумун. Эл ишенгенден кийин. Мен сизди сыйлайм канчаке, бирок ошондо ар бир нерсени мен Ата журт партиясынан келген жокмун. Же болсо парламентте эл сыйлап, шайлап келген депутатмын. Ошондуктан элдин үнүн мен ар дайым көтөрө алам. И көтөрөм дагы. Андан сырткары мен сиздерге суроо бере турган нерсе, Карадайрадагы Карадайра айыл өкмөтүндө дамба качан курулат? Канча акча бөлүнгөн? И Карадайрадагы мына 1 жылдан бери контейнерде жашап аткан элдер качан үйлүү жайлуу болот? Ушуга жооп берип койсоңуздар. Урматтуу Тазабек Икрамович, биринчиден милдеттүүмүн, жооптуумун дегениңиз туура. Конституцияда жазылган. Сиз депутат болуп шайлангандан кийин милдеттүү түрдө элдин проблемасын көтөрүшүңүз керек. Ал эми жана айтып атпайсыз, мен Ата журттан шайланган эмесмин деп. Ата журт партиясы кошкондо шайланмаксыз. Ал партия сизди кошкон жок да, туурабы? Ошон үчүн Ата журтка давайт таш ыргытпастан өзүңүздүн жумушуңузду кылыңыз. Мен өзүм жумушумду жакшы аткарып атам. Жакшы аткарганыңызды көргөн жокмун. Экинчиден, ошол сиз айтып койдуңуз, туура айттыңыз. Сиздин айткан замечанияларыңыз боюнча мен мына бүгүн эле барып ошол караштырып чыгайын. Эмне үчүн алар үй менен камсыз болбоду ушул убакка чейин? Эмне үчүн ушул убакка чейин ал адамдар ушундай бүгүнкү күнгө чейин сиз айткандай контейнерде жашап атышат? Буюрса, мына мен сизге депутат катары сизге сөз берейин. Эгерде ошондой случайлар боло турган болсо, биз Карадария айылында жашап аткан, контейнерде жашап аткан адамдарды жылдын аягына чейин сөзсүз түрдө үйгө киргизебиз. Рахмат. Мунуңузга чоң рахмат.
Дамба качан курулат? Анан кийин сөздү көбөйтүп, ар нерсени кошуп сүйлөй бербең. Рахмат. Мен өзүмдүн оюмду айтып атам. Өзүмдүн оюм. Дамба боюнча жооп берип койгула. Дамба боюнча мен жооп берип коеюн. Кара дарыя дарыясы бул приграничный дарыялардын арасына кирет. Анын статусу өзгөчө. Бул Чу дарыясы, Кара дарыя дарыясы дагы ошондой статусунда. Пионер лагерь участкасында эрде действительно бизде дамбаларыбыз жок, бир нече чыгымдар болгон. Быйылкы жылга авариялык жумуш деп ал жерге 27 миллион 500 акчаны карадык. Өкмөт ошо бөлүнгөн акчаны тактап берди. Кудай буйрса мына июньдан баштап жумуштарды баштайбыз. Урматтуу Тазабек Икрамович, бул сиз койгон маселелер негизи мына приграничный дарыялар тууралуу. Булар биздин статусу боюнча аябай өзгөчө болуп турат. Ошо эле Чу дарыясына мамлекет жагынан 150 миллион доллар берилди, 150 миллион сом берилди. То есть бул жерде элдердин жабыркалангандары дагы ядан тышкары именно ошо пограничный столбторду коюп, чек араларды аныктоо боюнча жумуштар жүргүзүлөт. Ошого Кара дарыя боюнча дагы жана башка ошо приграничный дарыялар боюнча жумуштар өз иретинде жумуштар аткарылат. Бул жоопкерчиликти биз дагы толугу менен сиздей болуп сезип турабыз. Июнь айынан баштайсыңар да жумушту, Дагы айталап коеюн, акча бөлүндү, июнь айынан уже жумуш башталат. Сөз түрдө буну башташ керек, себеби суу көлөмү көтөрүлгөн сайын мына бүгүнкү күнү бир топ деген эгин жайларын алып кетти. Ошо эккен эгиндердин чыгымын ким төлөп берет бүгүнкү күнү? Ким жооп берет? Мен ошо сизде да кошумча сизге маалыматты берип коеюн. Действительно Кара дарыя боюнча суунун жаандын аябай көп көлөмү келген үчүн аерден Өзбекстан тарабынан дагы бир нече спуск суулар болду. Ошо келишимге ылайыктуу болуп, ошондо 350-400 кубка чейин Кара дарыянын көлөмү көтөрүлдү. Ал жумушту өткөндө эле биз барып туруп тактап проектный жумуштарын бүтүрүп кеткенбиз. Дыйкандардын ушербин ким төлөйт? Дыйкандардын ушерби боюнча азыр эле баягыда Министерство сельского хозяйства министрлиги жооп берди. Бул тууралуу алардын өзгөчө программалары бар. Ошо программалар менен иштеп кетишет. Жай ичи үйлүү жайлуу болот экен да ошондо камчыке, Жай ичи үйлүү жайлуу болот экен да контейнерде жашап аткандар. Неменен переспрашивать этасызбы? Же укпай калдыңызбы? Контейнерлер боюнча. Не бай укпай калдыңызбы? Айттым го мен. Кудай буйрса, быйыл жылдын аягына чейин жай ич эмес. Жылдын аягына чейин ошол сиз айткан контейнерде жашап аткан адамдарды учетко алып, карап, мамлекет тарабынан жардам берип үйлүү кылабыз. Түшүнүктүүбү? 10 секунд. Контейнерлер боюнча сизге жооп берип коеюн. Аерде 8 үй бүлө жашап атат. Контейнерлерде былтыр биз бергенбиз. Былтыр şu 21 жылдын эсебинен аерге президенттик фондунан дагы, өкмөттүн фондунан дагы акча бөлүнгөн. Калган семьялар уже өз-өзүнүн жайлуу үйлөрүнө таап уже көчүп кетишкен. Бул 8 үйдүн тизмеси дагы алынып, азыркы күндө проработкада. Ошо анда 8 үй болсо 8 үйгө биз жасап беребиз. Мына мен сизге айтып коеюн, жылдын аягына чейин үй куруп беребиз. Рахмат. Кышка чейин бүтүрүп берсеңиздер жакшы болот. Рахмат. Рахмат, 6-чы микрофон. Негизги маселе палатада болгон талаш тартыш, бул сыртта болбой, палатанын ичинде болгон бул негизи жакшы нерсе, бирок ар бир нерсенин өзүнүн мындай чеги болот да. Ошо чектен ашпоо керек. Сөз түрдө бул жерде эң негизгиси өтө бир мындай депутаттарга болгон бир
мындай эми айтылбай турган сөздөр айтылып кетти ал жердечи. Анан негизи мен айтат элем, депутаттарды эл шайлаган да. Ар бир депутатты эл өзүнүн тандоосу менен тандап эл шайлагандан кийин депутаттын иши, депутаттын кызматы ошо элдин шайлоочулардын үнүн түздөн түз өкмөткө жеткизүү. Ошондуктан депутаттарга эч ким мамлекеттик жумушта, мамлекеттик кызматта иштеп аткан кызматкер эч качан депутатка баа бере албайт, баа бергенге укугу дагы жок. Ошондуктан бүгүнкү күнү өзүңүздөргө жалпыңыздар билесиздер, бир гана президентти жана депутаттар, жогорку кеңештин депутаттарын эл шайлайт. Ошондуктан ар бир депутат сүйлөгөн сөзү үчүн же болбосо чыгарган, колдогон мыйзамы үчүн эч качан мындай жоопкерчиликтүү эмес. Ошондуктан бир аз чектен ашуу болду. Агай, бул максаты эмне? Сүр көрсөтүүбү деп да комментарий. Сиздерди сестентип коюу же кандай? Эми кимге кандай, бирок мен айтат элем, биз бир гана жараткан Алладан, анан бизди шайлаган элдерге жоопкерчиликтүүбүз да. Анан мындай сүр көрсөтүп, же болбосо мындай депутаттар коркуп калат дегенден алыс болуш керек деп айтат элем да. Тазабек Икрамович, ошол өткөндөгү жыйындан кийин ошол жогорку кеңештин бедели менен аткаруу бийлигинин дымагы азыр талкууланып атат. Анан негизи эле бийлик бутактарында кандай баланс сакталыш керек? Баланс сакталыш керекпи? Баланс барбы? Ошол боюнча айтып өтсөңүз. Сөз түрдө азыр мен айтат элем, жогорку кеңештин депутаттарын бул эл шайлаган. Биз эл менен тыгыз байланыштабыз. Бүгүнкү алып барып аткан бийлик, өкмөт ошол эле эл шайлаган депутаттар менен ошолордун үнүн угуп, ошолар менен тыгыз иштесе, бул мамлекеттин алдыга жылышына бир топ жакшы жардам берет. Эгерде эл шайлаган депутаттарды укпай, кылым кыйшайбайт деген таризде кете турган болсо, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, элдерде наразычылык өтө көп болуп кетти. Ошондуктан себеби депутаттар өзүнүн жеке маселесин айтып аткан жери жок бул жерде. Жалпысынан элдердин көйгөйүн айтат, ошону угуу, ошо элдерибиздин көйгөйлөрүн чечүү маселесин биздин үнүбүздү жеткизет деп элдер шайлаган депутаттар. Ошондуктан бул жерде ошол маселени көтөрөт. Ошону өкмөт туура түшүнүп, ошо туура эмес кетип аткан жерин түздөп, мамлекетти алдыга сүрүп кетүү бул мамлекеттик кызматкерлердин иши деп айтат элем да. Өзгөчө курдалдар министрлиги тууралуу өткөн